Энергетиктер күз-кышка карата даярдыктарын баштады. Бул багытта Жалал Абад электр тармактары ишканасы жарактан чыккан жогорку чыңалуудагы аба чубалгыларын алмаштырып, жаңы зым тартууда. 500 киловольттук токтогул ГЭС татка аба чубалгысындагы кезектеги оңдоо иштери жүрүүдө. Мында иштен чыккан изоляторлор, ошондой эле 3 аба чубалгысын бириктирген тетиктер алмаштырууда. Өзүңүздөр көрүп тургандай, албетте буну алмаштырууда энергетиктер үчүн оңой турбайт. Анткени бир апороодон экинчи апороого өтүү үчүн мына ушундай сымдардын үстүндө электр монтерлор басып өтүшөт. Бийиктиги 30 метрден 70 метрге чейин жеткен бул зым тирөөштөдө тартылган жогорку чыңалуудагы аба чубаллары мындан 50 жыл мурун орнотулган. Курулганына жарым кылым болсо да, жылда энергетиктер иштен чыккан тетиктерин алмаштырып, калкка электр энергиясын үзгүлтүксүз берип келет. 50 жылдан бери ушул иштеп келет баары эле. Биз ушул изоляторларды, сынган изоляторларды, жаракат немеден иштен чыккан изоляторларды алмаштырабыз основной. Жогору чыгып ар бир детальный ревизия кылабыз, ар бирин кармап көрүп. Алмаштырууга биз программа боюнча азыр 6 күнгө ремонтко чыгарганбыз, линиябыз өчкөн. 6 күндө ушул линиянын 17 километр ремонтко чыгып атат, 17 километр ремонтко 3 бригада иштеп атат. Азыр бул Каракөл жагында да бир бригадабыз бар, бул жакта 2 бригада. 6 күндө ушул биз пландаштырган 17 километр линияны бүтүрөбүз, Кудай буйрса. Аба чубалгысында иштеп жаткан энергетиктердин экинчи тобуна келе жатабыз. Азыр алардын да жумушуна көп болмокчубуз. 25 жылдык тажрыйбасы бар Талантбек Камчиев күн жылууда кыштын камын көрүү менен эңириде абоненттерди тейлөөнү жакшыртып, анан эле өз түйшүгүбүздү жеңилдеткен болобуз дейт. Анткени суук түшкөндө кокус ремонт талап кылынса, бул шартта иштөө 2 эсеге оор болорун айтат. Иш азыр жакшы өзүнүн темпи менен эле жүрүп атат. Ошол күнүмдүк биздин күндө аткара турган жумушубуз бар. Бизге план коюлган, ошол пландын негизинде кыйынчылыксыз эле жумуштарды аткарып атабыз. Азыр бүгүнкү күндө дагы 2 опораны алмаштырышыбыз керек. Изоляторларын алмаштырышыбыз керек. Азыр бирөөнү бүтүп жатабыз. Кийинки опорага барабыз азыр. Учурда ремонт иштери жүрүп жаткан жогорку чыңалуудагы аба чубалгысынын жалпы узундугу 80 чакырымды түзөт. Бул аралыкта жалпы 252 дана электр мамычасы болсо, анын 181 анкердик мамычалар. Бул линия Каракөл шаарын жана Нокен, Базаркоргон райондору аркылуу өтөт. Бүгүнкү күндө 500 киловольттук токтогул ГЭС татка аба чубалгысынын 10 чакырымы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 770 дана изоляторлор алмаштырылды. Андан сырткары күз-кыш айларына карата облус боюнча айыл аймактардагы көмөк чордондор оңдоодон өтүүдө. Электр тармактарынын карамагында, өз карамагыбызда 3000ден ашуун 6-10 киловольт көмөк чордондорубуз бар. Ошондой эле 110га жакын 110 дана 35-10, 110, 220-500 киловольттук көмөк чордондорубуз бар. Аларда өз учурунда ремонттон өткөрүп жатабыз. Эскерте кетсек, оңдоп түзөө жумуштары жаз, күз айларында 2 жолу жүргүзүлөт. Бул иштер күз-кыш айларына карата камылгалардын алкагында аткарылууда. Ильяс Турдубай уулу, Байман Тургуналиев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.